Мен Алиев Эрнст Нурпайызович, Ленин айлық-көтінің башысы. Біз тұрған жер Константиновка айды. Бұл Константиновка айдында қаншадан бері таза су көй-көй мәселесін жаратып жүрген. Бізде бұяқта бір 500 түтін бар. Ошоға мінеке азыр өзіңіз білгендей Қырғызстанда су мәселесі өте ауыр кырдалы тұрғанда 2 айдың ішінде ушу скважинаны құрып, мінеке уже суға даяр болып қалды беруге. Мінеке су шықты, бұлайын бөлсе. Қанша тереңдіктен шықты? 130 метрде тереңдікте шықты. Таза су? Таза су 130 метр тереңдікте шықты. Мұнда осы шақта 500 түтін үй қамыс болады таза су менен. Анан уладағы жергілікті бюджеттен, анан жарымы болса Катар фондынан қаржыланып, 2 жақтан қаржыланып асу шекі тұрды. Жалпы бюджет қаншаны түзді сметасы? Жалпы бюджет 4 миллион түсті. Ошон жарымын Катар фондынан болды, жарым болса жергілікті бюджеттен чыгарылды. Мен Сыдықов Туратбек Байышбекович, Аламин районының өнүктүрүү фондунун жетекчиси. Бул проект негизги маселе болуп, бул жакта суу маселеси көйгөй жараткан. Ошондон 2 айдын жүзү болду. Айыл өкмөт тарабынан кайрылуу түшүп, жеринен көрүп, андан кийин проект ишке ашып 1 миллион 800 000 сом Катар кайрымдуулук фонду тарабынан берилген. Келишимде ошондой сүргөн, калганы жетпегенин айыл өкмөттүн бюджетинен каралат деп. Ошонун баары ишке аштым. Жеке эле бул эле эмес, Нижний Аларчада дагы айыл өкмөтүндө дагы көйгөйлүү маселе бар болчу. Ал жерге да барып токтолобуз. Ушул эле суу маселеси. Момбекова Наргиза Кулжабаевна, Төмөнкү Аларча айыл өкмөтүнүн айыл башчысы болом. Бул жердеги скважина 2022 жылы райондук фондунан каржыланып 170 метрге скважина казылып, бир нече көчөлөр таза суу менен камсыз болду. Азыркы учурда быйыл Smart Generation фондуна кайрылып, райондук фонддун директору аркылуу ушундай суу мунарасын куруп берди тез аранын ичинде. Бул жерге местный бюджеттен фундаменттерин, жанагы брусчатка эмелерин, тосундуларын өзүбүздөн каражаттан жасап бердик. Мунарасын бардык жанагы насосторун баарын өздөрү каржылап беришти. Азыр эми айылга суу үзгүлтүксүз берилет. 350 түтүндү таза суу менен камсыздандырылды. Андан тышкары Асафа фондуна да кайрылганбыз. Бизде бир скважинабыздын эмеси насосу бузулуп, уже эмеден жараксыз болуп калганда, алар бизге ошо жаңы насос 243 миңдик, андан тышкары 450 метрлик трубаларын каржылап беришти. Бул жерде 160 метр тереңдикте скважина эметти. Насос 6-16-75 ЭЦВ. 350 абонентти азыр суу менен камсыз кылып атат.